Бишкек мэриясынын алдында кайрадан митинг болуп, шаар башчылыгына жаңы жетекчини дайындоону президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдон талап кылып жатышат. Нааразы болгондор жаңы мэр дайындалмайынча күнүгө саат 12:00 митингге чыга тургандыктарын айтышты. Эске салсак, Нариман Түлеев өзүнүн биринчи вице-мэр жана мэрдин милдетин аткаруучулуктан кетүү тууралуу жазган арызын кайтарып алып, кызматка кайтып келген. 21-октябрда Бишкек шаардык мэриясынын алдына Түлеевдин кала башчысынын милдетин аткаруучу болуп дайындалышын мыйзамсыз деп эсептегендер митингге чыгып, анын тарапташтары менен чатакташа кеткен. Эртеси Түлеев мэрдин милдетин аткаруудан да, вице-мэрликтен да баш тартып, арыз жазган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 10-январда өтөт жана ага мамлекет башчынын милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров да катышат. Бул тууралуу Жапаровдун 25-октябрда Кочкор районунда жергиликтүү тургундар менен жолугушууда айткан видеосу интернетте тарады. 10-январда президенттик шайлоо болот. Мен декабрдын башында бүгүнкү кызматымды тапшырып берип, катардагы адам катары катышам. Өтсөм ажоо болом, өтпөсөм сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаран бойдон калам, деди ал. Коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын 26-октябрдагы маалыматына караганда, соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 420 кишиден жаңы аныкталды. Марттан бери вирус жугузуп алгандардын расмий эсеби 56170 адамды түздү. Анын 47843-ü сакайганы айтылды. Бир күндө 227 адам ооруканалардан айыгып чыкты. Кыргызстанда пневмонияны козгой турган коронавирус аныкталган март айынан бери илдеттен кайтыш болгондордун саны Саламаттык сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча 1134 кишиге жетти. 18-августка чейин вирустан жалпысынан 1498 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылган. Бийлик каза болгондордун статистикасы кайра каралып чыкканын, 437 кишинин өлүмүнө башка оорулар себеп болгонун, 8 учур 2 жолу катталып калганын жарыялаган. Статистика боюнча учурда вируска чалдыккан 3399 бейтап стационарда, 3274-ü үй шартында дарыланууда. Кыргызстанда коронавирустун жайылышы күчөп жатканына байланыштуу август айында жабылган убактылуу стационарлар кайра ачылып жатат. Эгер Москвадан же Жамааттык коопсуздук келишими уюмунан сунуш түшсө, Кыргызстан канттагы орус аскердик авиабазасын кеңейтүүгө даяр. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев айтканын РИА Новости агенттиги жазды. Канттагы базаны сактоо боюнча биз бекем позициядабыз. Мурда кол коюлган макулдашууларды кайрадан карап чыгуу деген болбойт, деген Казакбаев агенттиктеги маегинде. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин сайтында жана социалдык желедеги расмий баракчаларда Казакбаевдин бул билдирүүсүнө байланыштуу маалыматтар чыга элек. Министрликтен комментарий алууга азырынча мүмкүн болгон жок. Өкмөт башчы жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров да 14-сентябрдагы басма сөз жыйынында авиабаза тууралуу келишим өзгөртүлбөй турганын билдирген. Кыргызстанда Орусиянын 4 аскердик объектиси жайгашкан. Алардын эң ириси Канттагы авиабаза. Ал 2003-жылы Канттагы эски аскер аэродромунун базасында ачылган. Орусия президенти Владимир Путиндин 2019-жылы Кыргызстанда өткөн мамлекеттик сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча келишим жаңыртылган. 25-октябрда саат 16:45 чамасында Баткен облусунун Баткен районунун Үчтөбө айылындагы такталбаган аймакта Тажикстандын жарандары суу түтүктөрүн орнотуп жатканда кыргызстандык чек арачылар барып эскертүү беришкен. Бирок тажик жарандары кулак салбай ооз-эки каймайтышууга барышкан. Кыргызстандык чек арачылары чыр чатактын өрчүп кетүүсүнүн алдын алуу максатында эскертүү иретинде асманга ок атышкан. Учурда ал жердеги иштер токтотулуп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара өкүлдөрүнүн жолугушуу жүрүп жатат. Ошондой эле жолугушууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышууда. Бул тууралуу маалымдаган Кыргызстандын чек ара кызматы учурда аймактагы абал туруктуу деп кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек арада түрдүү жаңжалдар катталып турат.